Салам достор, кандайсыңар? Сиздер менен мен Мира Жолдошева. Менин каналымда сиздер бул жакта без вложения акча таап иштесеңиздер болот интернеттен. Ал эми бүгүнкү видео бул криптовалюта жөнүндө болмокчу. Криптовалюта бул замандын талабына жараша аябай өнүгүп жатат десек да болот. Мисалы бир биткоиндин баасы азыркы учурда 36.610 $11.000 болуп жатат бир эле биткоиндин баасы. Ал эми биз бүгүн ушул криптовалюталарда раздачалар болот, бекер монеталарды берет. Ошол монеталарды убагында алып, ушундай доллар кылып, рубль кылып кошелегибизге чыгарып алсак болот. Ал үчүн келгиле достор, бүгүнкү тема боюнча Latoken жөнүндө маалымат берип кетмекчимин. Latoken деген бул приложение, ушул жактан дагы көптөгөн раздачалар болуп турат. Башкача айтканда, силерге бекер монета берет, ошол монетаны мындай условияларды коет да, ошол условияларды, мисалы, подписка бол каналдарга жана башка ушундай условиялар коет. Ошолорду аткаруу жолу менен биз монеталарды алабыз дагы рубль же доллар кылып чыгара алабыз. Эң алды менен биз Latoken приложениясын Play Market'тен же Google'данбы өзүңүздөргө ыңгайлуу болгон тармактан жүктөп аласыздар телефонго. Андан кийин зарегистрироваться дегенди басып туруп электронный почтаңыздарды жазасыздар. Электронный почтабызды жазгандан кийин бул жерге биз окшош унутпагыдай кылып пароль коебуз. Чоң тамга, кичинекей тамга, анан цифра катыштырып пароль жазабыз. Мынакей достор, парольду да жазып алдым. Эми биз бул жердеги жашыл кимдин артынан катталсаңар, ошонун реферальный ссылкасы бул жака чыгып калат. Ушул ссылка чыгыш керек. Мен описанияга жана комментарийге реферальный ссылканы коюп коем, ошону басканда эле Latokenге кире аласыздар. Андан кийин задать пароль дегенди басабыз. Бул жерге азыркы жазган электронный почтабызга код барат, ошол кодду бул жерге жазышыбыз керек. Ал үчүн биз электронный почтабызга киребиз. Электронный почтабызга код келди, ошол кодду биз жазышыбыз керек. 172752. 172752. Бул жака биз пин код коюп алсак болот. 1234 коебүз. 1234. Мынакей пин кодубузду да коюп алдык. Эми биз эң алды менен мына эң үстүдө турган профиль дегенди басабыз. Профиль дегенди басып, биз бул жерден телефон номерибизди киргизип алсак болот, жана ошондой эле мына имя пользователь дегенди өчүрүп туруп өзүбүзгө ыңгайлуу логин жазып алсак болот. Мынакей сохранить кылабыз. 2 болуп калды, бир эле болчу. Андан кийин бул жерге номер телефона жазабыз. +996, эгерде мындай автоматически чыкпаса, бул жактан басып издесеңиздер болот. 773 36 83 73. Подтвердить. Бул номерге уже регистрация болгон деп атат. Ошондуктан башка номер жазайын. Бул номерге дагы негедир ушул жерге телефон номериңиздерди киргизип койсоңуздар болот. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Бул жерге верификация дегенге өтүшүбүз керек. Биринчи подать заявку верификация дегенди басышыбыз керек. Бул жерге сөзсүз түрдө паспорт менен верификациядан өтүү зарыл. Сөзсүз верификациядан өтпөсөңүздөр, анда баягы бекер берилип аткан раздача токендерди ала албай каласыздар.
ошондуктан паспортный данныйларды толтуруп эч кандай коркунучу жок. Көптөн бери иштеп эле верификациядан өтүп иштеп жүрөбүз. Ошондуктан эч кандай коркпой эле верификациядан өтүш керек сөзсүз түрдө. Анан бекер берилип аткан токендерди дагы алдыда айтып турмакчымын. Видео чыгып турат. Ошол токендерди кантип алабыз, кантип акчага алмаштырабыз, мына ошол боюнча дагы кеңири маалыматтар берилип турат. Бул жерде сиздер верификациянын мынакей достор, верификациянын биринчи турунда биз атыбызды, фамилиябызды, отчествону жазабыз. Да, бул жерде пол бул малый деген мужской, фемалый деген женский. Анан Кыргызстанды тандап, дата рождениябызды жазып, кийинки баскычты басабыз. Бул жерден биз Кыргызстанды тандайбыз. Кыргызстан район, кайсы райондо болсоңуздар ошол районду жазасыздар. Бул жака бүт бардыгын толтурабыз. Постал код деген бул почтовый индексти достор. Мисалы адрес дегенге кайсы айылды жазсаңар, ошол айылдын почтовый индексин Google'дан жазсаңар эле почтовый индекс Каракулжа десеңер эле мисалы чыгат да. Ошону жазабыз. 72-32-00 экен, жаздым. Андан соң next step деген басып дагы улантабыз. Эми достор, биз бул жерде ла токен деп туруп бүгүнкү число менен ай жылды жазып туруп сүрөткө түшүп ушул жерге жайгаштырышыбыз керек. Ал эми бул жерге болсо идентификациядан өтө турган паспортубузду бул жака жөнөтөбүз. Паспорт дегенди белгилеп алып эле андан соң паспортный данныйларды бул жака жазабыз. Мынакей достор, бул жака болсо ла токен деп бүгүнкү число менен сүрөткө түшүп селфи кылып жайгаштырдым. Бул жака паспортумдун алдыңкы бетин тартып жөнөттүм. Анан кийин бул жерден паспорт деген белгилеп, астына паспорт ID номерлерин качан берилген жана качан аяктайт, ошону анан кийинки баскычты басабыз. Мынакей достор, верификацияга заявка кетти. 48 неме деп жазып коюптур. Бул деген эми 48 сааттын ичинде верификация каралат окшойт менимче. Ла токенге дароо бул жака почтага SMS келип түштү. Мен заявка кетирер менен заявка өттү деп дагы ушул жака неме болот да, почтага келет. Ошону get past trading деп турат. Ошону басып коеюн. Перезагрузить. Жок, бул бассам болбой койду. Ошо достор, мына ла токенден SMS келет. Ошону күтөбүз. Текшерип бүткөндөн кийин бизге верификациядан өттүң же өтпөдүң деп сөзсүз түрдө email адресибизге жөнөтүшөт. Мынакей достор, верификацияга процессте болууда деген жазуу турат окшойт бул жерде. Ушул жерге верификациядан эгер өтүп калса, анда биздин фамилия, аты жөнүбүз ушул жерге жазылып калат. Name деген жерге. Ага чейин бул жерде эч кандай өзгөрүү жок. Күтөбүз достор, күткөндөн башка биз эч нерсе кыла албайбыз. Ушу достор, эң биринчи ла токенден верификация, идентификация деп коеюн. Ошодон сөзсүз түрдө өтүш керек. Qs деп коет. Ушул нерседен өтө албасак, биз анда токен ала албайбыз.
Барыңыздар, шашылыңыздар, өткөнгө заявка кетириңиздер. Кудай буюрса, мына заявка келип, идентификациядан өткөндөн баштап мен сиздерге тынбай токендерди алуу жана аларды сатуу боюнча маалымат берип, биз доллар менен, криптовалюта менен акча таба баштайбыз, Кудай буюрса, достор. Баары алдыда. Жакшы туруңуздар, оорубаңыздар, сыркабаңыздар. Дагы бир жолу сураныч, достор, менин каналыма подписаться кнопкасын басып коюңуздар.